Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айылбанктын төрагасынын мурдагы орунбасары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтеген комиссия УКМКнын тергөө абагынын ичиндеги тасмаларды көрүп чыкты. Ички иштер министри Улан Ниязбеков карындашын коргойм деп катуу сабалган баланын ишин тергөөнү өз көзөмөлүнө алды. Садыр Жапаров жергиликтүү бийликтердин ишин сынга алды. Президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, өкмөт мүчөлөрү президенттин облустагы өкүлдөрү менен бирге аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшү боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда кеңешмеде аймактардын алдында турган тапшырмалар менен жакынкы мезгилдеги пландар, ылдам чечүүнү талап кылган көйгөйлүү маселелер талкууланды. Мамлекет башчы аткаруу тартиби аксап жатканын, конкреттүү багыттар боюнча облустагы өкүлдөр, район акимдери менен айыл өкмөт башчыларынын айрым иштери чабал болуп жатканына токтолгон. Мындан сырткары туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду менен тыгыз өз ара аракеттенүү маселесине көңүл буруп, борбордук бийликтин чечимдеринин аткарылышына көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. 2018 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү, 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү, ал эми 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыяланган. Саясат талдоочу Марат Казакбаев жана Айылбанктын жетекчисинин мурдагы орунбасары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтеген комиссия УКМКнын тергөө абагынын ичиндеги тасмаларды көрүп чыкты. Бул тууралуу бул комиссиянын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов 23 июнда Азаттыкка билдирди. Байсалов бул иш боюнча дагы 2 жумадай иш жүрөөрүн, каза болгондордун комиссияга кирген жакындары дагы байкоочу тасмаларды көрүшкөнүн кабарлады. Биз 2 өлүм боюнча маркумдардын жанында акыркы чогуу болгондор менен сүйлөштүк жана тасмаларды көрдүк. Азырынча комиссиянын толук жыйынтыгы чыга элек. Медициналык экспертизанын дагы жыйынтыгын күтөбүз. Бизден тышкары бул иш боюнча тергөө өз алдынча жүрүп жатат. Азырынча биз көргөн тасмада Бакыт Асанбаев өз жанын кыйганы көрүнүп турат. Бирок мен комиссиянын жыйынтыгына чейин келе көргөнүмдү айттым, деди Байсалов. 44 жаштагы Асанбаев 18 июнда түнкү саат 1ге жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылганы кабарланган. Ал коррупцияга шек саналып 30 апрелден бери камакта отурган. Ички иштер министри Улан Ниязбеков карындашын коргойм деп катуу сабалган баланын ишин тергөөнү өз көзөмөлүнө алып, кылмыштын чоо жайын аныктоону жана дыкат териштирүүнү тапшырды. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 1-бөлүмү денеге оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголду. 22 июнда кошумча комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат деп белгиленген маалыматта. Буга чейин Акыйкатчы институту Нарындын Кызыл Жылдыз айылында карындашын коргогон баланы бир нече киши катуу сабап кеткенин жана анын укуктары корголбой жатканын айтып, жабырлануучуга кошумча медициналык экспертиза дайындоону талап кылган. Буга байланыштуу токмоктолгон баланын энеси дагы Акыйкатчыга кайрылып, уулу 2 айдан ашык убакыттан бери улуттук госпиталда даарыланып жатканын айткан. Ош базарынын Берекет универсал соода борборунда иштеген ондогон соодагер митингке чыгып, ижара акынын кымбатташына нааразылыгын билдиришти. Алар кризис учурунда ижара акыны төлөө кыйынга туруп жатканын айтышууда. Соодагерлердин айтымында ижара акысы 11% же 2000 сомдон 2800 сомго өскөн. Бишкектеги Ош базарынын айрым соодагерлери 21 июнда дагы өкмөт үйүнүн алдына митингке чыккан. Алар базардын тегерегиндеги мыйзамсыз соода кылгандарды калкалагандарды жоопко тартууну, аларды колдогон сотторду кызматтан алууну талап кылышкан. Буга чейин соодагерлер коронавирус пандемиясына жана Украинадагы согушка байланыштуу соода солгундагандыгын билдирип келишкен. 24 февралда Украинага бастырып кирген Орусияга катаал санкциялардын салынышы Борбор Азия өлкөлөрүнүн каржы базарында дагы олку-солку абалды жаратты.
Кумтыр алтын кенин көрүүнү каалаган бардык тараптар үчүн акы төлөнгөн экскурсия уюштурулат. Бул тууралуу Кыргызстандын туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун президенти Елена Калашникова маалымат жыйында билдирди. Анын айтымына караганда, фонд улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги менен келишим түзөт. Каалаган ар бир адам экскурсияга барып, кенди өз көзү менен көрүп келсе болот. Бул өнөр жай туризми деп аталат, деди ал. Кенге баруу болжол менен $500 турат. Кумтыр Борбор Азиядагы бийик тоолуу аймакта жайгашкан эң ири алтын кени. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Бишкектеги балабакчалардын бириндеги чыккан өрт өчүрүлгөндүгүн кабарлады. Маалыматка караганда, Жумабек көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн жанындагы кошумча курулуштан өрт чыгып, Фрунзе көчөсүнүн номер 585 дарегинде жайгашкан 2 кабаттуу Дастан балабакчасынын чатырына өтүп кеткен. Бакчадагы наристелер коопсуз жайга чыгарылды. Өрт саат 13:42-де чектөөгө алынып, 1 сааттан кийин толук өчүрүлдү. Болжол менен 200 чарчы метр жер күйгөн. Өрттүн себептери айтыла элек, жабыркагандар жок. Өрттүн алдын алуу жана өчүрүү боюнча эл аралык техникалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстандагы абал жакшы деп бааланбайт. Соңку 4 жылдагы изилдөөгө караганда, өрт кырсыгынан каза болгондор боюнча 55 өлкөнүн ичинен 13-чү орунда турабыз. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.